Кыргыздын Аземде мукам оңондорун уканда улутун өзөгүнө сызылып чыккан кереметтүү кайрыктарга күбө болобуз. Алым Сабак, Сармерден, Секетбай күйгөн ырлардан башталып, аягы биздин күндөгү лирикалык ырларга жеткен. Мына ушундай оңондордун автору композитор Эсенбек Мадамбеков. Жаш деген, учкан куш деген чын экен. Жаш батыр өтүп кетет экен. Адамдын жашы аз эле болуп калат экен да. Мен кечеүнү 16 жаштагы деп кечеүгү азыр бүгүнкү күнү кадимкидей элестетем. Кечеүнүн күнү 16 жашта болчун. Мына пайгамбар жашынан өтүп турам дегенде. Тулган жерим асыл турагым деп композитордун кичи мекени Нарын районунун Кумбел айылы. Чоң аталары чоң комуз чаталып, күйлөрү эл ичинде сакталып калган. Атам болсо өзү атам, чоң атам, өзүмдүн атам негизи булар баягы өнөргө жакыныраак киши болгон да. Мен өзүмдүн улуу бабам Суранчы деген чоң атамдын атасы өзү залкар комузчу болгон экен. Таланттуу киши болгон экен. Ушул кыскасы биздин каныбызда талант бар экен да. Аяламдын таң нурунан жаралган, ай күнүл биз майдандарда сыналган, Эрмоносдун урпагыбыз кыргызым, экенимдин тозон бийик кармаган. Иримдик биздин тубуз, руху боло Манастан, келечек үчүн аттандык, жүрөгүм менин Кыргызстан. Талант бул жараткандан берилген олжо деп оончу алгач гармошка баян үйрөнүп, андан кийин аккордеондо оон чыгарууга багытталат. Ошентип Нарынын Күкүгүм аттуу алгачкы ырлары менен Кара Сунактарга катышып, атактуу композитор Жумабүдүн Шералиевдин сынынан өтөт. Агестерде радио, телевизор деген жок эле. Аны жана патефон деп коебуз да. Ошо патефонго жанагы Мыскалдын, Атайдын, Мусанын ырлары, Кара Молдонун, Ыбырайдын күйлөрү, ошо баягы илгерки залкарлардын музыкалары менен чоңойдум да, ошолорду угупчу. Анан баягы шермеге барганда көпчүлүгү жана Малдыбаевдин ырларын ырдачу, Шералиевдин ырын ырдачу, Эгинчиевдин ырларын ырдачу. Анан ошолорду баягы эжелеп кошуп ойноп, ошо 6-7 жашыман баштап эле мен гармошканы кармап калдым да. Ошонун таасири болду деп ойлойм да. Токтогул орто мектебинде окуп жүргөн кезинде агестерде кароо конкурс деген көп болчу аягындайчы. Фестиваль көп болор эле. Анан ошондо Жумакем Нарын областы боюнча ошо жанакы бүт музыкага таланттуу адамдарды, ырчы, бийчи, чоорчулардын баарын тең ошо Жумакем жатка билчү да. Ошо кишинин көзөмөлүндө болуп, ошону ырдап, ошентип чоңойдук да. Жылымай бастале күлгөнүң, жыргалы берең дүйнөмдү. Жылымайган ошол күлкүңөң, ай, жылынып жүрөт сүйгөнүң. Жылымайган ошол күлкүңө, жаным жылынып жүрөт сүйгөнүң.
Адамды жаланган аткарган ишинен эмес, умтулуусунан баалаш керек деп композитор музыкалык билимин өркүндөтүү үчүн 1978-жылы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун композитор бөлүмүн аяктагандан кийин 1967-жылы Нарын музыкалык драма театрынын музыкалык бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенет. Ошондо анан Нарын деген ырым биринчи чыкты. Ал кезде Нарын театрында иштеп калган кезим болчу. Жумакем ошол кездерде баягы көңүл коюп таланттарды издеп жүргөн кез экен да. Анан Нарын музыкалык драма театрын өзүң жакшы билесиң да. Аптан атагы чыккан ошол кездерде укмуштуу эми ал кездердеги ошол жерде иштеген залкар адамдарды айтыш кыйын. Ар биринин өзүнчө тарыхы бар. Айбек. Ар биринин өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Мен ошо Нарын театры биринчи мектебим болду десем болот. Нарынымды эң алгач өзүмдүн тайжам болуп калат. Жана Сагипа Чечеева эжебизди билесиң, атактуу ырчы. Анан Сагипа эжеге үйрөттүм. Анан көрсө баягы марш сыяктуу мажордук тональностьта жазып турмун. Анда деле көп этибар албайм. Мажору кайсы, минору кайсы ойной берчүмүн. Туш келди ойночумун да. Анан ошол менен Нарынды эже ырдады, аябай жак. Анан ошондон менде өзү баштады да. Оказывается, мен оон жатканга мүмкүнчүлүгүм болот турбайбы, бар турбайбы. Анан кийин жанакы Нарынды чыккандан кийин эже ырдап чыкты. Чыккандан жакшы чыкты аябай. Заманды бийикке сүрүп бараткан, жаркырап күн сайын ачык таң аткан. Токчулук кучактап, торгой сайрап толкуп миң түркүн. Тоталам толтура бакытка баткан. Токчулук кучактап, торгой сайрап толкуп миң түркүн. Тоталам толтура бакытка баткан. Күлүп көңүл ачарым, берекем деп жарпын жазарым. Бал татыган балдыр тили бар, балам бактым балам базарым деп ырчысына жараша оончусу, оончусуна жараша акыны дегендей, балама деген ырдын автору Эсенкул Ибраев болсо, обону Эсенбек Магдамбековго таандык. Ал бул обонду 16 жашында жараткан. 67-жылы чыгардым. Анан ошо жанагы текстке баса, жана китепти кара ал кезде неме китептердин ярмаркасы болчу. Ана лотерейный билет ойнотчу, жана айлантып мындай неметкен. Ошондо 25 тыйын беле ошо кездерде 25 тыйында чоң акча болчу да. Ошо 25 тыйын беле же 5 рубль беле мен эсимден кетип калды. Ана ошого китеп алыш керек экен, анан Эсенкул айкын китеби. Эми бул да болсо буйрук да, жана лотерея деген ошо да. Анан карасам, жана балама деген чыга калды. Мага аябай текси жакты, ошонун китепти сразу бүктөп туруп, ошонан китепти алдым, башка китептерди алдым. Кыскасы ошондо анан Нарынга барып анан көп убакытта чыкты. Анткени ошол Эсенкул агайдын ырдын деңгээлинде чыгарыш керек болчу да. Бир учур болот экен ар бир нерсеничи. Анан жанакы велосипед менен нанга апам жиберди эле. Анан барат анан жолдон бир келин баласын минтип таптап алды ай бөпөм ай деп атыптыр. Анан алды деген таптаган да алды эле таптайт да балам. А бөпөм дегенди этибар албаптырмын, билбептирмин. Ал көрсө ошо кездерде жанакы бөпөм деген эң жакшы көргөндө, баланы сүйгөндө таппай калганда бөпөм деп айтат экен да. Бал татыган балдыр тили бар, балам бактым балам базарым.
Көп адамга бакыт тартуулаган адам бактылуу деп оңчунун табар белем, жаштар маршы, эскерүү, таң чолпонум, толгону, таптып сени, бийге чакыруу, балама жана башка жүздөн ашык ырлары Кыргыз радиосунун алтын фондусуна жазылып, Сайпа Чечебаева, Тамара Жумакаева, Гүлмайрам Момушова өңдөө бир катар залкар ишчилар аткарып элге жеткиришкен. Гүлмайрам Момушова иштеп жүргөн кез театрда. Гүлмайрамга айттым, мага мындай чукулураак, тең туш сыяктуу эже болчу да. Анан агестипс Рита дечүбүз, Гүлмайрамдычы. Рита эже, ой мен бир обон жаздым. Анан ошо, эмне деген обон дейт, балама деген. Я? Балама деген? Анан анда кызыгып калды. Анан текстин берчи көрөйүн деп. Анан текстин окуганда эле аябай берилип калды. Текст окумуштур го. Эми обонун ойночу. Анан экөөсү баягы артисттер кетет. Прогон, тигиндей мындай репетиция бүткөндө. Анан экөөсү отурган аккордеонго үйрөтөм. Анан ошондо эң биринчи малчылардын сүрөтү болду арпа. Аксай арпаны билесиң да, жайлоодо. Анан ошол жерде эң биринчи премьерасын баламаны ошол жерден бердик. Мен антип кылбак апа, көңүлүң бизди сүйбөсүн, бирок бизге жаман тилиң тийбесин. Тилим илам болуп курма. Театр бул жан дүйнөнүн рахаты дегендей, композитор үчүн театр эң чоң мектеп болгон. Токтогул Абдымуновдун жарыктык карларын, Чыңгыз Айтматовдун эрте жаздагы турналар, Бакы Өмүралиевдин Жолчубектин көпүлөсү спектакльдерге, ошондой эле Асангул Айтикеевдин Бийик жээк жашоо үчүн дем алуу керек документалдык фильмдерине музыка жазган. Искусство институтун бүткөндөн кийин ошо мен хорунго жөндөмдүүлүгүмдү Нарын театрына барганда ошол жерден көрсөттүм десем болот да. Анткени Чыңгыз Айтматовдун эрте жашта турналар драмасын биздин режиссерибиз, белгилүү режиссерибиз Сарыкбек, Алмаз Сарыкбекович ошол койду да. Анан эмне кылыш керек? Ошону Эсенбек деди бір күнү. Да ушуну неме акапельный хор жазбайсыңбы? Ошонун негизинде анан кийин тиги спектаклдин жүрүшүн ошо боюнча алып барабыз. Анан жазганды билсем, эмне үчүн мен жазбайм? Макул дедим. Ишенсең, ошо бир жуманын ичинде акапельный хор менен музыкалык спектакль кылып жаздык. Мен жазып берип аттым, Ташматов улам артисттерге үйрөтүп атты. Кыскасы музыкалык драма болуп, ранний журавиле Москвага неме алды, жолдомо алды. Авторундагы бир ийгилиги 1988-жылы Таң чолпонум аттуу ноталуу ырлар жыйнагы жарык көргөн. Көптөгөн аспаптар үчүн көлөмдүү чыгармалар, симфониялык поэмалардагы автордун эмгеги. Композитор Нарын музыкалык драма театрынан кийин Борборго келип, кыргыз телевидениясына эмгектенип, бир катар көрсөтүүлөрдү алып барып, залкардан сабак алып, журналистиканын сырын үйрөнгөн. Бул телевидение деген бул өз абдан татаал нерсе экен. Менин турмушум биринчи Нарын театры болсо, экинчи телевидение болду да. Бул жерде мен эмнени
көрдім бияктан. Журналистикти үйрөнүп чыктым. Жазганды. Мен өзүм музыкантмын да. Бирок мындай жаза билиш керек экен, журналисттик талант болуш керек экен, жөндөн болуш керек экен. Анан ошо милдеттүү түрдө ага иштеш керек болуп калды да. Анан мен ошо журналисттердин көп таасири тийди, анда иштеген көп залкар адамдардын таасири тийди. Кыскасы менден өткөн бактылуу киши жок деп ойлойм. Көп передачаларды автор болдум дегенде, жанагы жүрөктө калган ырлар деген менин учурумда чыкты. Анан кийин ыркести тандабайт деген кесиби башка, бирок чыгармачылыкка баягы кадам койгон адамдар көп да бизде, таланттар. Эл ичи өнөргенчи бекерин айтпайт да. Ошолорду алып чыктым. Музыка менин жан дүйнөм деген классикалык жанрдагы чыгарма, симфония дүйнөсү, музыка дүйнөсү, ошо сыяктуу көрсөтүүлөрдү мен даярдап, көп эмгектерди жасадым десем болот. Өлкөбүздүн жаштары шайыр шаңдуу жабылбаган таштары талай үчүн өлкө талап кылганда гүлдөтүп чөлдү он коруша тасканы талай үчүн өлкө талап кылганда гүлдөтүп чөлдү он коруша тасканы. Музыканы эл жаратат, биз аны көркөмдөп коебуз деп композитор лирикалык ырларга бааталбастан симфониялык, поэмалык чыгармаларды, ошондой эле хордук чыгармалар менен киминдерди жазып келген. Мен өзүм композитор катары мен вокалдык чыгармаларды жакшы көрөм. Мен хордук чыгармаларым бар жазган. Анан марштарды жакшы көрөм. Духовой оркестрге жазган чыгармаларым бар. Анан сюиталарым бар, андай ансамбльдерге, аспаптарга, фортепианолук чыгармаларым бар, алтын фондуда жазылган. Анан негизгиси бу хорду жазыш деле оңой эмес. Жанагы 4 голос, 5 голосду жазыш. Негизи жана аспаптарда болсо ар бир инструмент устойчу инструменттер да. Ал фаш кетпейт. Кандай болсо ошондой ойнойт. А голоско жазыш деген аны голосун уккулуктуу жагын ойлошуң керек. Гармоникалык жактарын карашың керек. Аккордтук жактары кандай звучит этет, ошо анан хор жаралат да. Дарак бир жерден көгөрөт дегенде эмгегинен баартап кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө салым кошуп келечек мундардын музыка дүйнөсүнө тарбиялоодо Эсенбек Маданбектин эмгеги чоң. Ал келечек жаштарга устат болсо, коллективде кадыр бактуу аксакал катары жаштарга жол көрсөтүп келет. Биз дагы агайга ден соолук, иштерине ийгиликтерди каалайбыз.